Техаста дагы бир медайымдын Эбола вирусун жуктуруп алганы аныкталды. 29 жаштагы Амбер Винсон ушул дартка кабылган Либерия жараны Томас Дункан дарыланган ооруканада иштечү. Ал өз оорусун билбестен Техастан башка аймакка чыгып, кайрадан учак менен кайткан эле. Ошол каттамдагы 132 жүргүнчүнү таап, карантинге киргизүү аракети башталды. Либериялык Дункан бир жума мурун каза болгон. Аны менен байланышта болгон 70 адам учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ислам мамлекетинин согушчандарынын Кабани шаарындагы чабуулунан соң 200 миңдей күрттөр Сириядан качууга мажбур болушту. Алардын басымдуусу кошуна Турцияга бет алды. Көпчүлүк күрттөр согуш жүргөн аймакка жакын жерде эптеп күн өткөрүп келет. Алар кароосуз эски имараттарды калыбына келтирип, баш калкалап жатат. Германияда поезд машинисттери иш таштап, жүздөгөн жүргүнчүлөр көздөгөн жерине жете албай убара. Deutsche Bahn концернинин кызматкерлеринин 1/3 жумушка чыкпай, маянаны 5% көтөрүү, иш жумасын 2 саатка кыскартууну талап кылууда. Бүгүн иш таштагандарга Германиядагы ири авиакомпаниялардын учкучтары да кошулат. Япониялык Toyota компаниясы дүйнөдөгү 1,7 миллион унааны артка кайтарып алды. Унааларда көптөгөн техникалык катачылыктарга, өзгөчө тормоздук системасында дефекттерге жол берилген. Чакыртылган унаалар кырсыкка учураган эмес, бирок компания алдын алуу чараларын баштады. Тизмеде популярдуу болгон Lexus, Toyota Corolla Rumeon жана башка моделдер бар. Соңку 2 жылда Toyota ремонт үчүн 10 миллион унааны артка кайтарган.